Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuhu. Qirg'izda bir so'z bor. Jaraldingbi, yashash kerak. Yashadingbi, yashooning sinovisiga chidash kerak deydi. Endi jaralgandan keyin, adam bo'lgandan keyin og'rib turadi. Turli og'riqlar, turli ahvollar keladi. Negizden adamның og'rigandigi bu adam ekenliginin belgisi. Себеби адам ар дайым bir қалыпта боло бербейт. Кейде алсырайт, кейде кубанычта болот, кейде ооруда болот, оору болгон учурда болот, ар кандай учурлар. Жана ошондой эле данышмандар айтышат, ооруган жакшы. Себеби адам өзүнүн алсыздыгын сезет. Бай болсун, бий болсун, күчтүү болсун, спортсмен болсун, эмне болбосун, ооруган учурда өзүнүн алсыздыгын сезет. Ошо оорунун себебинен алсыздыгын сезгендиктен бул оору ал адам үчүн жакшы болду. Эми ошол көп адамдар илдеткен негизинен көбүнчө чалдыккан оорулар бул тамак оору. Грипп башка, тамак оору башка. Гриппте адам өзүнүн алсыздыгын сезет, дене мүчөлөрүнүн баары шалдырап ооруган болсо, ал эми тамак өзү гана ооруйт. Ал эми ошол тамак ооруганда ошону дары менен эмес, балким табигый жолдор менен дарылануунун дагы бир ыкмасы силер көрүп тургандай бул сүт менен, же болбосо сары май менен, же болбосо бал менен. Эми мунун ыкмасы мындайча, сүттү ысык кылып бышырып алгандан кийин шарты ысык болгон акыбалда ичиш керек. Себеби ысык болгон акыбалда иче турган болсо, тамактагы күйгүзүп, баягы оорунун иригиндеп кеткен нерселерин баарын күйгүзүп, тазалап, өзүнүн пайдалуу элементтерин таштап, анан баягы оору менен каршы күрөшүп бизди айыктырууга себеп болот. Анан ошол сүттү колдонуп аткан учурда өзүн да колдонсоңуз болот, же болбосо ушул сары майды дагы бир кашык кошуп аралаштырып туруп, ошонун өзүн дагы ичсеңиз болот. Дагы бир нерсеси бул балды колдонсоңуз болот. Бул балды колдонуп жаткан учурда бир кашыкты оозго салып шимирүү жакшыраак. Кээ бир адамдар аны түрдүү колдонот, нандын үстүнө сүйкөп жейт, же болбосо чай менен аралаштырып ичет, же болбосо ысык суу менен аралаштырып ичет. Алардын баарынан дагы эң жакшыраагы жана ошол адамга пайдалуураагы бул балдын өзүн гана бир кашык оозго салып туруп, анан шимирип соргондугу бул адамдын тамак оорусуна өтө пайдалуу. Анан эске ала турган нерсе, сиз сүттү колдонгондо, же болбосо сүткө сары майды кошуп колдонгондо, же болбосо балды колдонгондон кийин булардын артынан жарым саатка чейин эч бир нерсе ичпей турушат. Себеби буларды колдонгондон кийин артынан суусундук болсун, же болбосо чай болсун, эмне нерсени артынан иче турган болсо, булар калтырган пайдаларды ошол суусундуктар жууп кетет. Ошондуктан буларды колдонгондон кийин эч бир нерсени ичпей туруш шарт. Аллах таалам бардыгыбызды түрдүү оорулардан сактаган болсун.